Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызда экс-премьер-министр Улукбек Мариповдун жана анын жакындарынын декларациялары байлыктары тууралуу кеп кылабыз. Кызыктардын бары алдыда, бизден алыстабаңыздар. 24 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кыргызстандын Сауд Аравиядагы элчиси кызматына экс-премьер-министр Улукбек Мариповдун талапкерлигин бир добуштан колдоп берди. Кыргыз Республикасынын Сауд Араб падышалыгындагы атайын жана ыйгарым уктуу элчиси кызматына Марипов Улукбек Асамединовичтин талапкерлигин жактыруу боюнча мен сиздерге добушка коем. Ким макул? Баары макул, каршы жок. 43 жаштагы Улукбек Марипов 2021 жылдын февраль айынан октябрга чейин Кыргыз өкмөтүн жетектеген. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Ал эми акыркы күндөрү социалдык түйүндөрдө Мариповдордун үй бүлөсүнүн байлыктарына байланыштуу бир катар кызыктуу талкуулар орун алды. Маселен, айрым сайттар Мариповдордун байлыктарын тизмелеп чыгарышкан. Алардын катарында төмөнкүлөр бар. 3 курулуш компаниясы, билим аталышындагы жеке мектеп, Чаткал жарыгы компаниясы, Кыргыз Ата айылындагы жер жана жер там, Бишкек шаарында жайгашкан 2 үй жана башкалар. Бул маалыматта жогоруда айтылган кыймылсыз мүлктөр жана фирмалар Мариповдорго таандык байлыктын 10 гана пайызы экени айтылат. Биз декларатор сайты аркылуу Мариповдорго таандык мал мүлктөргө саресеп салып көрдүк. Экс-премьер-министр Улукбек Марипов 2020 жылы жалпысынан 1 миллион 540 мың 298 сом тапкан кыймылсыз мүлктөр катары 7 жер тилкесин көрсөткөн. Ал эми автоунаалардан болсо Toyota Highlander үлгүсүндөгү жол тандабас жана 1 миллион 700 мың сомдун айланасындагы майда жандыктар аттар бар. Декларатор сайты маалымдагандай, экс-премьер-министр бир дагы турак жайын көрсөткөн эмес. Бул жерде 2 гана ойго келесиң. Биринчиси атайлап турак жайларын жаап жашырган, же чынында эле Улукбек Мариповдун өзүнө таандык үй жок. Улукбек Мариповдун туугандары болсо 2019 жана 2020 жылдары аралыгы болгону 2500 сомдон киреше табышыптыр. Бул расмий маалыматтар. Социалдык түйүндөрдө айтылып жаткан үйлөр, батирлер жана фирмалардын бирөөнү дагы Мариповдорго таандык декларациялардан көрө да таба алганда жокпуз. Бул фирмаларга жана турак жайларга башка адамдар ээлик кылышат экен. Мурдагы өкмөт башчынын иниси Бактыбек Мариповго келе турган болсок, ал 2018 жылдан бери декларацияларын тапшырган эмес көрүнөт. Бирок агасы аткаруу бийлигин жетектегенге чейин Бактыбек Марипов Кыргыз Ата айылдык аймагынын башчысы, андан кийин Ноокат районунун акими болуп турган. Ал эми 2021 жылдын 4 февралында гана ал райондун башчылыгынан кеткен. Анын 2018 жылдагы кирешелерин карасак, 1 жылда 1 миллион 217 мың сомдун тегерегинде акча тапкан. 9 жер тилкеге жана 1 батирге ээлик кылат. Андан тышкары 4,5 миллионго жакын мал мүлкүн көрсөткөн. Айылдык аймактын башчысы аким болгон Бактыбек Марипов мамлекеттик кызматтан тышкары акча табууну да жакшы өздөштүрсө керек. Эгер декларацияга эле көрсөткөн байлыктарын жана миллиондорду чапчыган мал мүлкүн эске алганда. Мыкты көрөгөт журналист маркум Улан Эгизбаев 2016 жылы жазгандай, Улукбек Марипов ылдамдык менен мансап өсүшүн жасады. Өкмөт башчылыкка чейин жетти. Аттан түшпөгөн атка минер Улукбек Марипов азыр болсо Кыргызстандын Сауд Аравиядагы элчиси болуп дайындалды. Мариповдун жаш өзгөчөлүгүн эске алганда, алдыда ал давай мансап өсүшүн жасайт көрүнөт. Албетте аны убакыт көрсөтөт. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.